эмне дедим эле да. Ошо интернет магазиндагы чындап эле ошо ойдогудай иштеп берет бекен? Өзүм даже аягын таппайм дегендей. Сүйүктүү гүлдөрүңүз барбы? Жигитим менен свиданияга барып. Алло, гүл сүйүүчүлөрү, кандайсыздар? Жакшы турасыздарбы, амансыздарбы? Анда бүгүн биз сиздер менен гүл дүйнөсүн жаратып эле койбостон, ошол эле учурда дүкөн ачып, көптөгөн кардарлар менен иштеп келе жаткан ишкер айым жөнүндө сүйлөшөбүз. Жана дагы дүкөнүнө кирип, көптөгөн гүлдөрдүн сырларын сурап, гүлдөрдүн баардыгына тең суктанып чыгабыз. Бүгүнкү чыгарылыш кызыктуу чыгарылыштардан болот деген ишеничтемин. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Саламатсызбы? Кандайсыз? Биз дагы гүл дүйнөңүзгө келип калдык. Саламатсызбы Толгонай? Сиздин гүл дүйнөңүзгө келип отурганыбызга дагы бир жолу аябай кубанычтабыз. Жана дагы кандай турасыздар, аман турасыздарбы? Жакшы, рахмат, кош келдиңиздер. Рахмат, урматтуу YouTube көрүүчүлөрүбүз. Мен да сиздер менен чогуу Толгонай айым менен биринчи жолу жолугуп атамын. Биринчи жолу жакындан таанышып атамын. Анысы кандай? Толгонай эже, өзүңүз жөнүндө кыскача айтып, тааныштыра кетиңизчи. Мен атым Толгонай. Сары Абайдын, Жети Көз району Сары Абайдын кызымын, Караколдун келинимин. Балдарым бар дегендей, ошо эки баланын энеси. Сонун айтыңызчы, ушул гүл дүкөнүн ачып иштетип баштаганыңызга канча убакыттын жүзү болду? Бул магазинибизди ачканыбызга где-то 1 жылдай болуп калды. Агромаркет деп Торгоева реклама кетти да. Торгоевада жайгашкан магазинибиз 1 жылдан ашып калды, 1 жылдай болуп калды. До этого биз үйдөн интернет магазин менен иш кылчубуз. Үйдө балдар менен отуруп, через интернет соода кылчубуз. Сонун экен, азаматсыз. Азыркы күндө көпчүлүк эле элдерибиз, жарандарыбыз ошо интернет магазиндерди ачып аябай актуалдуу болуп атат, Анысы кандай сурагым келип атат, ошо интернет магазиндагы чындап эле ошо ойдогудай иштеп берет бекен? Ооба, иштейт, жакшы эле иштейт. Ошо иштеп, ошо даражага келдик, магазин ачып. Демек, ошол интернет магазиндагы чоң жардам тийгизген экен да. Толгонай эже, дагы бир суроом, негизи эле ушул дүкөн ачып иштетүү дагы оңой иштердин бири эмес. Ар бир адам эле жасай бере албаган иштердин бири десек дагы болот. Баардыгын эле колунан келе бербейт. Анан айтыңызчы, бул үчүн дагы атайын бир өжөрлүк керекпи же ички баягы ошо гүлдөргө сүйүү керекпи? Кандай бул жагы? Же баардык эле адамдар мисалы ача алышабы? Бизде студент кезде бир профессор агайыбыз айтып калчу эле, сен бир нерсени аткарыш үчүн 1% желание керек, 99% аракет керек деп. Ошон үчүн аракет кылыш керек да. Анын үчүн аракет кылса баары болот. Баарын эле колунан келет демекчимин да. Анын ичинде дагы сөзсүз түрдө сүйүү болуш керек, Анткени мен да кичинекей чагымда баягы гүлдөргө көп кызыга берчү эмесмин, жакшы деле көрчү эмесмин, анан гүлдөрүм көп каралбай калчу да. Азыр турмуш жолуна аттангандан кийин кадимкидей баягы гүлдөрдү жакшы көрүш керек турбайбы депти, айтор гүлдөргө сүйүүм дагы ачылып баштады, анан гүлдөр да каралып баштады да. Анысы кандай, ошо гүлдөргө да сүйүү керекпи? Же анча деле маанилүү эмеспи ал нерсе? Жок, сүйүү керек. Албетте ар бир жандыкка, жаныбарга, адамга дагы любой нерсеге сүйүү керек да. Сүйүү менен мынтип карасаң, жакшы көргөн гүлүң жакшы өсөт. Ар бир адамга, ар бир нерсеге внимание керек да, баары бир караш керек. Анан айтыңызчы, азыркы убакта канча гүлдүн түрүн өстүрөсүз? Гүлдүн түрлөрү көп, аябай. Өзүм даже аягын таппайм дегендей. Гүлдүн түрлөрү аябай көп. Азыр дагы кардарлар келип калды окшойт. Өзүм дагы билбейм канча түрү бар экен. Бүт жаңы чыккан гүлдөрдүн баарын эле алып келем. Кээ бирөөнү өзүм өстүрөм. Ошо. Ал эми ошо гүлдөрдү каяктардан алып келесиз? Мисалы кээ бирөө чет жактардан алып келишет экен, кээ бирөө башка региондордон, областтардан алып келет экен. А сиздики каяктардан келет?
биздин гүлдөр Голландиядан келет, Кытайдан келет, Ташкенттен келет, Өзбекстандан келет. Өзүм өстүргөн да гүлдөр бар. Ошолордун баарын аралаштырып эле магазинге сатыкка кое беребиз. Ошол гүлдөрдүн баардыгын ушул дүкөнүңүзгө чейин өзүңүз алып келесизби же атайын доставщиктериңиз барбы, ошолор аркылуу келеби? Жок, өзүбүздүн кишилерибиз бар, доставщиктерибиз бар, ошолор алып келип берет. Кээде өзүм барып келем. Когда мындай кызыктар чыгып калса, жаңы завоз болсо өзүм барып келгенге аракет кылам, жаңыларды, жакшыларды тандап келгенге. Кээде убактым болбосо, анда доставщиктерди жалдайм. Алар алып келип беришет. Эң сонун. Өткөндө баягы бал чогулткан арыларды өстүргөн бир байке менен дагы эфир болгон. Ал байке айтты эле, ошо жумушуңду сүйсөң кадимкидей рахат аласың деп айтты эле да. Ошо арыларды карап отурганда мээң сергийт дейт. Анан мына сиз гүл өстүрүп атасыз, анан ошо гүлдөрдү багууда, буларга камкор кылганда кадимкидей рахат аласызбы? Баягы маанайыңыз көтөрүлүп жыргап каласызбы? Албетте, маанайым көтөрүлүп жыргап калам, проблемамды унутуп калам. Чарчап калсам, эс алып калам кадимкидей. Жумушка прям рахат менен келем да. Биякта гүлдөрүм бар да, сразу келгенге шашам да. Баягы жумушка келүү эмес, мындай өзүңүздүн хоббиңизге, сүйүктүү бир жагыңызга бараткан сыяктуу да, бир жигитим менен свиданияга бараткан. Баракелде, азаматсыз. Жана дагы мурунку ошо тарыхка да кичине кайрылып кетким келип атат. Бул гүлдөрдү баштоодо сиз эмнелерден баштадыңыз эле? Деги эле канча жашыңыздан же кичинекей чагыңыздан бери эле ушул гүлдөргө өзгөчө бир сүйүүңүз бар беле, же кийинчерээк баягы бизнес кылыш керек экен, жакшы идея экен деген максатта гүлдөрдү өстүрүп баштадыңызбы? Канча болду баш аягы? Гүл өстүрүп жүргөнүм баш аягы где-то бир 5 жылдай болуп калды. Мен башында гүлгө вообще кызыкчу эмесмин, интерес да жок болчу. Анан бара эми көрө баштадым да, мен өзүм эжем дагы декретте отурчу. Анан ал гүлдөрдү сатып, айылына сатып, анан акча таба баштаганда, жакшы окат экен деп, андан гүл алып келип, деткаларды чыгарып, анан өзүм сата баштагам да. Демек, мотивация алып, анан ошондон улам улантып кеткен экенсиз да. Мотиваторум эжем болгон да. Кардарларыңыз жөнүндө да кичине сүйлөшө кетелик. Байкашымча кардарлар Кудайга шүгүр жакшы келип атыптыр. Ишиңиз дагы илгерилей берсин. Анан дагы сурагым келип атат. Бул кардарлар негизи эле жайкысын эле көп келеби, же кышкысын дагы ошондой келеби, же сезондуу жумушпу? Бул кандай экен бул жагы? Жок, кардарларыбыз келе берет биздики. Раз Кудайга шүгүр, жакшы келип эле атат. Анан бизде касса дагы бар да. Жума сайын бир жолу ошо касса бар. Касса ойношушат айымдар. Горшокко, топуракка, удобренияларга, гүлдөргө, ошолорго келе беришет, очередь менен. Демек, сиздерден мындай акчалай дагы алса болот экен, жана дагы кассага кошулуп, кезек менен ала берсе да болот экен да, аз-аздан акча чогултуп. Андайыбыз да бар. Ошо бүт айымдарга мындай удобный болуш үчүн ошо түзгөнбүз да, ошондой. Атайын ыңгайлаштырылган, Ооба, урматтуу биздин каналыбыздын көрүүчүлөрү, ошо Торгоева 36га келип, мына биздин эле ушул базарыбыздын түбүндө жайгашкан. Сиздер дагы ушундай бир гүл дүйнөсүнө келип, каалаган гүлдөрүңүздөрдү алып кетсеңиздер болот. Айтор гүлдөргө тиешелүү баардык керектүү нерселер бар экен. Толгон эже, айтыңызчы, гүлдөрдүн атайын мүнөзү болобу? Ар бир гүлгө билишимче өзүнчө ар кандай мамиле кылыш керек деп угуп калчумун элем. Чынында эле ошондойбу? Ооба, ар бир баланы, например, ар бир баланы дебедимби, кошмар. Ар бир гүлгө баладай отношение кылыш керек, баладай кам көрүш керек. Если карабай койсоң, ал өлүп калат. Например, могу гүл, жаңы маңдайымда турган гүл, бул суу чачканды жакшы көрөт. Мындай суу менен чачып туруш керек, влаганы жакшы көрөт. Если влага бербей койсоң, кончиктери, учтары кургап кетет да. Могу маңдайыңыздарда турган бул доллар гүлү деп коет. Бул наоборот сууну жакшы көрбөйт. Ушундай ар бир гүлдүн өзүнүн характери болот да, ар бир. Ошо тилин таап өстүрсө жакшы, наоборот. Фильтр абаны тазалайт. Демек, гүлдөрдүн дагы өзүнчө мүнөзү болот экен. Анан ушунча гүлдөрдүн баардыгына гүлдөрдү кантип багууну кимден үйрөндүңүз деги?
Google'dan үйрөндүм. Мен сразу жаңы гүл келсе эле сразу интернетти ачам дагы бүт изучать этип чыгам. Анан ошол интернетте жазылгандай боюнча өзүм биринчи карап көрөм. Чын эле ошо чын бекен деп өзүм өстүрүп көрөм. Анан ошол опытым менен анан элдер менен бөлүшөм. Демек өзүңүз эле аракеттин аркасы менен ушинтип үйрөнүп ушул даражага келип келе жаткан турбайсызбы? Буюрса, шүгүр, Кудайга шүгүр. Ушул жактагы гүлдөрүңүздүн баардыгы тең аябагандай сонун экен, чынында баардыгын көрүп эле баардыгын алгы келе берет экен. Анан ушул гүлдөрдүн арасынан эң баягы сүйүктүү гүлдөрүңүз барбы? Кайсылар же баардыгын эле аябай жакшы көрөсүзбү бирдей? Жок, мен баардык гүлдү жакшы көрөм, баардык гүлдөрдү баарын бирдей көрөм. Мен мындай да өзүм жаман көргөн гүлдөрүм сразу эле өлүп калат да. Ошон үчүн биякта өзүм жакшы көргөн эле гүлдөр да. Мен жаман көргөн гүлдөрдү алып келбегенге да аракет кылам. Анан билбейм, карагым да келбей калат да. Анан өлүп калышат алар. Жакшы көргөн гүлдөрдүн кечке эле карай берем, алар жакшы өсөт. Ошондой ар бир адамда деле ушундай болсо керек да. Ошондой эле баягы келечектеги пландарыңыз жөнүндө? Келечекте жакшы пландарыбыз бар. Дагы чоңоюп, Кудайым буюрса, көптөгөн дагы товарларды кошуп, искусственный гүлдөрдү кошуп, мындай качественный жакшы горшокторду гүлдөргө, первый сорттогу топурактарды алып келгенге аракет кылабыз. Буюрса, жакшы пландар бар. Албетте, конокко барганда мен сразу эле гүлдөрүн карайм. Элдер эмелерин карап атса, мебелдерин карап атса, мен жалаң эле гүлдөрүн карай берем, баары эле чукулап эле кандай экен деп эле. Анан даже көчөдө кетип баратканда деле сразу гүлдөрдү, терезелерди эле карап өтө берем да, уже привычка болуп калган да. Аларга ден соолук каалайм, силердин дагы ишиңер өркүндөп өссүн. Биздин магазинге кош келгиле, келип туруңуздар. Бизде жакшы мындай гүлдөр бар. Туулган күнгө, майрамдарга, подарочный упаковкадагы, өзүңөр өстүргөнгө дарычылык касиеттеги гүлдөр бар. Экзотика гүлдөр бар, жана көрсөткөндөй мына ананас деп көрсөткөнмүнбү? Лавровый, киви, мандарин, апельсин дегендер бар. Келип кош келиңиздер.